Эмнегедир 1,5 жыл өткөндөн кийин жубайымдын мага болгон мамилеси өзгөрө баштады. Апсайып чачтарым болуп калган, башкача болуп. Үйгө киргенде мен уже сезип калдым да. Сезип калып чуркап чыксам, өзүмдүн коюмда жаткан аялым менен досум жатып алган болсо, любой эркектин оюна арасы. Дос балаңыздын жубайы аяшыңыз дагы билдиби бул окуяны? Саламатсыздарбы? Алсу медиа каналынын катталуучулары, бүгүн кайтылган көз жаш берүүбүзгө кайрылган мекендешибиз бар. Жубайымды ээрчитип Москва шаарына эл катары иштегени келсек, жакын досум менен ойноп кетти дейт. Толук маалыматты өзүнөн алабыз. Сиздер болсо каналга катталып, лайк басып, ушул мекендешибизге жакшы ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Эгерде сиздердин да жүрөк өйкөгөн суроолоруңуздар болсо, же эл менен кеңешчү башыңыздан өткөн окуяңыз болсо, анда эмесе экранда турган номерге чалып биздин берүүбүзгө кайрылсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Саламатсызбы? Биздин катталган көз жаш берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Ар бир берилген суроолорго так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Даярмын. Менин бир досум бар эле. Кичинебизден чоңойгон, бирге өскөн досум бар. Ал Москвага келип, үй жайлуу болуп, семейный болуп, бала чакалуу болгон. Күндөрдүн бир күнүндө досум мага чалып калып, досум бул жака келип, эл катары иштеп, сен дагы үй жай салбайсыңбы деп калды. Анын сунушуна мен макул болуп, жубайым менен сүйлөшүп, жубайым экөөбүз анан эл катары иштеп келели деп, эки балабызды таштап коюп, бул жака келдик. Келгенде досубуз мурдагыдай дос болуп, тосуп алып, мен тосуп алып, бизге иш таап берди. Москвага келип жайгаштык. Эл катары иштедик. Эмнегедир 1,5 жыл өткөндөн кийин жубайымдын мага болгон мамилеси өзгөрө баштады. Анан мен жумуштан чарчаганго деп мен деле маани бербедим. Жубайыңыздын өзгөргөнүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз? Мүмкүн сиз көңүл бурбай койдуңуз, мындайча айтканда көп эле аял заты өзү мындай гүл белек алганды жакшы көрөт дегендей. Мүмкүн көңүл бурбай койгондурсуз, ошодон өзгөрдү деп ойлогон жоксузбу? Мен дагы ошентип ойлоп, айлык алганда гүл алып келип, мен подаркаларды бере баштадым. Берсем, негизинде да ошол берген учурда деле күндөн күнгө наоборот өзгөрүштөр боло берди. Мага болгон мамилеси ушун тетиржак болуп кетти да. Анан бир күн убакыт өтүп, бир күн мен эми күндүзү иштейм. Аялымдын себеби бир себеп болуп, аялым иштебей калды да. Иштебей калгандан мен жумушка бардым. Жумушка барып, бир технический неме болуп иште. Биз эрте кое берди да. Мен өзү безбухарда иштейм да. Ошо иштегени киргенбиз деп безбухарда иштегенмин. Ошол техникалык себепке байланыштуу иштен эрте кое берди. Анан эрте койгондо мен бүгүн эртерээк барат экенмин. Мен жакшы оюмда үйгө бардым. Мен үйгө барып кирсем, бирок бөлмөдө келинчегим жок. Мен өзүм жакшы оюмда сыртка чыгып кетти, келет деп күтүп жаттым. Мен күндө иштеп чарчаганмын да. Бүгүн ошо эрте келдим, жубайымды бир айландырып келейин деген ойдо жатсам, бир маалда жубайым апсайып чачтарым болуп калган, башкача болуп. Үйгө киргенде мен уже сезип калдым да. Сезип калып чуркап чыксам, досум өзүнүн бөлмөсүнөн колдо уже эми баягы көрүнүп эле турат да, төшөк маселесинде болгон немеде. Досум полотенце оронуп артынан эле чыгып калды. Дос балаңызды полотенце оронуп чыгып калды дедиңиз, жубайыңыз бир аз жүдөп кирип калды дедиңиз. Ошол моментте сиз эмне чара көрдүңүз жана дос балаңыз менен жубайыңыз сизге кандай түшүндүрүштү бул нерсени? Ол мезгилде мен эми баягы себеби эркекмин да, мен ушул өзүмдүн коюмда жаткан аялым менен досум жатып алган болсо, любой эркектин оюна арасы келет да. Мен өзүм ушул экөөнү алып чыгып эле чтобы келерки жаштарга неме болсун деген оюм келди да биринчиден. Экөөнү жалаңач алып чыгып уже байлап койгум келди. Биринчи оюм ушул келди. Анан досум айтып калды, досум жаман ойлобо дегенден мен уже кандай жаман ойлосун, ол досум уже жалаңач полотенце оронуп турса. Жубайым
немеси да башкача өзүм. Ушул Дос балаңыздын жубайы аяшыңыз дагы билдиби бул окуяны? эми ал маалда аяшым иште болчу. Аяшым билген жок. Досум ага суранып кетти. Досум мен башта эле жакшы көрчү элем. Келгенде жакшы көрүп калганмын деп калды. Муну мен билген жокмун келгенде. Мен ушундай күткөн эмесмин досумданчы. Ушундай болуп кетер деп ушун күткөн эмесмин. Себеби мен бул жака ушу эртеак иштеп бала чакабызга баралы деген ниет менен келгенмин да. Аялым мындай ойноп кеткенин мен билгенде келинчегим ушул Кыргызстанга таштап келмекмин да. Азыркы учурда сиз жубайыңыз менен кечиришип жашап атасызбы же ажырашып кеттиңиздерби жана ошондой эле эки балаңыздын тагдыры эмне болду? Азыр эми мен жок жашабайм. Ошону көргөн мезгилде уже келинчегиме талак бергенмин. Себеби болгон окуяны мен өз көзүм менен көрүп атпайм да. Азыр эки балам өзүмдө. Келинчегим ошол чыгып кеткен боюнча мен көрө элекмин бирок. Досумду ham көрө элекмин. Даже досум дагы чыгып кеткен. Досумдун семьясы эмне болду? Ол деле мага кызыксыз болуп калды да. Өзүң бирге чоңойгон досуң келип аялың менен ойноп кетсе эч кимдин немесине чакпайт го деп ойлойм мен. Туура. Ата энеңиз жана ошондой эле кайын журтуңуз бул жөнүндө билдиби же? Мен ата энем билди. Ата энеме болгонун айтып бердим, бирок кайын журтум билген жок. Кайын журтума бир ошол келинчегим жеңеси бар эле, жеңесине айтканмын. Ошол менен мамиле үзүлгөн. Түшүнүктүү. Биздин берүүбүзгө эмне максатта келдиңиз? Мен ушул семейный адамдарга айтмакчымын. Өзүңүздөр так болуңуздар. Досторуңузга ишенбеңиздер. Бул 5 мүнөттүк нерсеге деп канчалаган адамдар ажырашып, канчалаган балдар жетим калып атат да. Ошон үчүн ар бир үйгө бактылуулук каалайм. Чтобы менин жолумду силер дагы басып калбагыла демекчимин. Бирөөгө ишенбеңиздер. Сизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары сиз өз бактыңызда дагы бактылуу болосуз деген ойдобуз. Урматтуу мекендештер, мекендешибиздин окуясын өзүңүздөр угуп өттүңүздөр. Ушул мекендешибизге жакшы ой пикир жазып өтүңүздөрдү суранабыз. Кеп кеңешиңиздерди аябооңуздарды да суранабыз мекендештер. Андыктан эгерде сиздердин да жүрөк өйкөгөн суроолоруңуздар болсо, анда экранда турган номерге чалып биздин берүүбүзгө кайрылсаңыздар болот. Кийинки эфирде көрүшкөнчө. Вкус Востока деген сонун болгон чайханага келип калдым. Бул жакта парковка бекер ТДК бар. Бул жака эрте чалып, брондоп койсоңуздар жакшы болот. Мени Алтын Медиа каналынан деп келсеңиздер, 10% арзандатып болот. Эми туулган күн ээсине торт белгилешет мекендештер. Жана даамдарын өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта куурдак өзгөчө, шашлык ассорти жана ошондой эле бул жакта коон, дарбыз, борсок, салаттын түрүнөн баары бар мекендештер. Андан сырткары сиздерге айта кетсем, сиздер ошол Вкус Востока чайханага келип досторуңуздар менен тынч отуруп туулган күн өткүзүп, туулган күн ээлери сөзсүз түрдө торт белек алып, Алтын Медиа каналынан деп келип 10% арзандатып алып, эшикте мен сиздерге беседкасына көрсөттүм, мына ошол беседкада отуруп, эс алып, Кыргызстандагыдай эс алып кетиңиздер, даамдарын татып. Андан сырткары эгерде сиздер Москва шаарында жакшылык той марекелерин өткүзүп, уул үйлөп, кыз берип, же болбосо жээнтек той же ушундай сыяктуу көптөгөн марекелерди өткөзө турган болсоңуздар, анда ошол Вкус Востока чайхананын Elite Hall деген рестораны бар. Ал метро Маринуда жайгашкан. Biz bileli, şarkıdasın şarkı